Жети Өгүз району боюнча быйыл 20 чакырым жолду жасоо пландалган. Бүгүнкү күндө анын 15 чакырымы бүтүп пайдаланууга берилди. Ал эми Аң Өстөн Мундуз айылын бириктирген 2,2 чакырым айыл аралык жолу мамлекет тарабынан каржыланды. Өлкө башчыбыздын тапшырмасы менен ички жолдорду, айылдардын ортосундагы жолдорду бүтүрүү план жылында 20 км, 30 км планга киргизип бүтүрүлөт деп атат. Эң негизги жолдорду элдер көп каттаган эс алуучу жайлар, жанагындай пляждарга туристтер көп барчу жерлерди биринчи кезекке коюп атабыз. Андан сырткары айылдар арасындагы жолдор, ушундай жолдорду дагы биз калтырбайбыз. Бул жолдун курулушу 1 ай мурун башталган, жалпы узундугу 2,2 чакырымды, туурасы 6 метрди түзөт. Бул жолдун курулушу деген 1 ай мурун башталган. Бул жол өзү жергиликтүү маанидеги жол болгондуктан проектisi айыл аралык жолдордун проектisi баары эле бирдей. Шырынасы 6 метр, талшынасы 6 сантиметр менен салынат. 2012 жылы дал ушул көчөгө педиатр, медицина илимдеринин доктору Сталбек Бакасовдун аты берилген. Аң Өстөн элинин бирден бир көйгөйү болгон жолдун салынышын жергиликтүүлөр көптөн көп күтүп келишкен. Мурун аты жок көчө болчу. Болгон 2 көчө. Анан 200 метр эле болчу. Эми буюрса, бул Алдакеден баштап Чыракка чейин жакшы жаркыраган көчө боло турган болду. Эми ошол азыр өз ичимде сүйүнүп атам. Кызмат кылган балдарга да ыраазычылык билдирип атам. Жети Өгүз райондук жол тейлөө ишканасынын маалыматына таянсак, учурда Липенко айылынын 2,3 чакырым жолуна асфальт төшөлүүдө. Андан соң кирпичный аймагынын 3 чакырымы жасалып, быйылкы жылдын планы толугу менен аткарылат. Жанар Алмазбекова, Айзат Анарбекова, Алтынбек Исаев, Ысык Көл жаңылыктары.